Саламатсыздар. Бияктан үйүнүм катып чыгат экен. Рахмат улан Нурай, сиздерге рахмат ушундай иш-чара уюштурганыңарга. Коомдук иш-чара уюштурган негизи оор нерсе, анан кымбат нерсе. Өзүңдүн убактың аябай коройт да, ал ордуна мындай материальный эчтеке албайсың. Анан кийин баягы коом өнүксүн, өлкө өнүксүн деп чуркаган жигит кыздар, ошон үчүн чоң рахмат. Чын жүрөктөн таазим кылам ушундай кишилерге, адамдарга. Бир жыл болду Facebook'ta ушу Покупай Кыргызка, Кыргызстандыкын сатып алып тобун уюшканына ушул бир жыл болду, 1 жыл 2 ай. Анан ошол жөнүндө кыскача айтып берсем, мен бул жөнүндө аябай көп интервью бердим, репортаждарды кылдык көп. Анан кийин өзүңөр да окусаңар керек. Мен кайталабастан кыска ушу айтып бергенге аракет кылайын. Уюштурушчулар 9 минут берди, 2 минутасы өтүп кетсе керек. Анда ушу биринчи слайдка келсек, мен кыска жыйынтыктарга токтойм. Бул 1 жыл мурунку мен ушинтип баштагам. Кагаздарды жазып алып, ар кайсы ишканаларга, биздин өндүрүштөргө барып, ушинтип сүрөткө түшүп, анан ушу Facebook'ка жайгаштырып баштаганда ошол топко кишине арыра экенин 1 жыл. Андан кийин ошол күч, ушул кыймыл деп коелу, журналисттер. Бир журналист интервью берип атканда кыймыл деди. Сиз кыймыл десеңиз, анда кыймыл болсун дедим. Ошол менен кыймыл болуп калды. Баягы Покупай Кыргызка, Кыргызстандыкын колдоо кыймылы ошентип күч алды да. Анан кийин күндө ушундай публикациялар жасап, ар кайсы өндүрүш тууралуу биз маалымат берип кетип аттык топтун ичинде. Анан ошондо мен ошол топто жалгыз мен болсом биринчи күнү, эми уюштургач катары мен бир киши эле болом да, андан кийин ушул материал бөлүшүп, маалымат берип баштагандан кийин күндөн күн өткөн сайын кишинин саны, мүчөнүн саны көбөйүп баштады. Азыркы күндө 17 миңге жакын киши катталган. Ошо бир маалыматты жайгаштырганда 17 миң кишиге маалымат жеткизгенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан кичине да кыскача айтып кетейин. 17 миң кишинин 50% ушул Кыргызстандыкта турат. 50% биздин жарандар чет мамлекетте. Ар кайсы чет мамлекеттерде турат. Биздин окурмандар дүйнө жүзүндө 6 континент болсо, окурмандар ар бир континентте биздин окурмандар бар. Ошолда бир сыймыктана турган, сыймык менен айта турган бир кичинекей статистика. Анан кийин ушул жана айтып кеткендей, бул 1 жыл мурунку мен ушуну баштагам, анан кийин 1 жылдан кийинки мен. Биз сыймыктануу менен айтып кете турган нерсе, бул биздин өкмөт жасаган ишибизди баалап, мен эч качан мен деп айтпайм, бул биз топ болуп, биздин Покупай Кыргызка, Кыргызстандыкын колдоо, иш-чаралардын баарын жактырып, колдоп, анан өкмөт тарабыбыздан бизге ардак грамота тапшырылды. Үстүндө бул астында ак значок, бул биздин топтун логотипи, Made in Kyrgyz Republic деп турат. Анда үстүндө болсо ардак грамотанын төш белгиси берилет экен. Бул болсо биздин өкмөт бере турган эң жогорку даражада сыйлык болуп эсептелет экен. Чын айтсам, мен бул ишти, жумушту баштаганда, жасап атканда эч кандай сыйлык алайын деп негизи башталган эмес. Негизи эң башкы максат
ушу биздин өндүрүштүн жолу ачылып, ошол биздин коомчулукка көбүрөөк маалымат жеткизсек деген ой менен баштаганбыз. Ошол менен ой менен дагы эле улантып келатабыз. Бирок эми баягы баалап ушундай баягы ардак грамота ыйгарылды. Демек бул жумуш керек. Дагы да көбүрөөк иштеш керек экен. Ошону мен мурда күнү алдым. Бул сыйлыкты ошо мурда күнү дагы көбүрөөк иштеш керек экен деп өзүмө бир жыйынтык чыгардым. Негизи ушул жылга көп пландар пландалган. Ошо менен анан буюрса баягы иш чараларыбызды улантып кете беребиз. Эми баягы дагы бир слайд даярдап койгом. Бул жанагы эки сүрөт. Бул эки сүрөттүн ортосу бир жыл. Ошол бир жылда эмнелер өзгөрүлдү? Бир жылда ошол дагы бир топ түзүлгөн. Буга параллельно мен анын топтун Made in KG деген топ. Анда 2000ге жакын мүчө бар. Ал экспериментальный топ. Экспериментальный деп коем. Ал топто мен көп эксперимент жүргүзөм. Сиздерге балким байкалбайт. Аяктан баягы эксперимент жүргүзүп, бул топту ушу өнүктүрүп келем да. Анан кийин ортосу ошо жана айтып кеткендей бир жыл, азыркы эки топту кошкондо 20 000ге киши катталган. Ошол бир маалыматты баягы 20 000 кишиге жеткизгенге баягы шартыбыз бар. Анан кийин 20 000 киши өзү эле окуп, ошо менен чектелип калбастан өзүнүн туугандарына, жакын курбу досторуна, чогуу окугандарына, коллегаларына айтып барат экен. Ошондо бир киши дагы ошол окуган маалыматты 5-6 кишиге дагы кошумча таратып айтып бере алат экен. Ошо менен бир макала, бир маалымат, бир статья, бир публикация кылсак, ошондо өзүңүз бир санап көрсөңүз 20 000 киши окуса, ошону 5ке көбөйтсөк 100 000 кишиге кенен тарайт экен да. Бул мен ойлойм жакшы көрсөткүч. Телевиденияларды алсак, азыр цифровой мезгилге келип калбадыкпы? Конкуренция аябай күчөп турган маал. Азыркы телевидение бир аудиториясы ошол маалда берип аткан маалыматты 10 000 кишиге тарата алса одновременно, аны бир жакшы бир жыйынтык деп санайт да. Биз болсо баягы өзүбүздүн немебиз менен 100 000 кишиге ошо бир маалыматты таратканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жана шартыбыз да бар. Бир жылда дагы эмне өзгөрдү? Биздин Кыргызстанды чет мамлекеттик маалыматтык агентстволор көп биздин өндүрүшчүлөр тууралуу, биздин топ тууралуу көп макала жазышкан. Биздин топ тууралуу көп чет мамлекетте иштеген, чет мамлекеттик маалымат агентстволор да тааныйт. Былтыр болсо Россия 24 каналы бар. Ошолор келип биз тууралуу репортаж тартып кеткен. Аларга да кызык болуп турду. Бул кандай топ, каяктан жаралып калган, анан эмнеге ушундай бир интернет пространствода мындай чаң тополоң салып ийген деп, ошо менен жолугуп жакшы бир репортаж кылганбыз. Анан негизи ушу айтып кете турган нерсе, менде убакыт бүтүп калды. Коомдук иштерди кылыш керек экен, сөзсүз. Анан коомдук иш кылып атканда баягы материалдык жактан ойлобой, коомдук иш кылган нерсе негизи эле кымбат нерсе, жана айтып кеткендей, өзүнүн баягы жеке убактың кетет. Ошону неметпестен коомдук ишти кылыш керек. Немесин бул материалдык тарабын ойлобой, өлкөгө кандай пайда кетирем деп ойлош керек экен. Анан кийин бара иштей берсе сыйланат экен, эл, коомчулук өзүнүн баасын берет экен. Сиздерге ийгилик каалайм.